Bismillahirrahmanirrahim. Урматтуу бир туугандар, бүгүн биз бул сабагыбызда адам баласы ыйык Кур'ан-ы Каримден жаттаган сүрөлөрүн, ошондой эле алган илим билимдерин ар дайым кайталап, такрор кылып туруунун зарылдыгы жана пайдалары туурасында айтып өтөбүз. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям өзүнүн берекелүү хадисинде мындай деп айтат: "Таахадул Кур'ан, фаваллази нафси биядихи лаху ашадду тафассиян минал ибли фи уқулиха." Равахул Бухари. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты: "Силер ыйык Кур'ан-ы Каримди көп кайталап, ага көз жүгүртүп тургула. Менин жаным анын колунда болгон затка касам, төө ноктосунан бошонуп чыгып кеткенден дагы ыйык Кур'ан-ы Карим адам баласынын эсинен тезирээк чыгып кетет." Эгерде ал адам ыйык Кур'ан-ы Каримден жаттаган сүрөлөрүн, аяттарын кайталабай кое турган болсо. Ошондуктан урматтуу бир тууган, сиз менен биз жаттаган сүрөлөрүбүздү, аяттарыбызды жана жаттаган илим билимдерибизди ар дайым кайталап туруубуз керек. Джафар Садик рахматуллахи алейхи айтат: "Ал-кулубу турбун, вал-илму самаруха, вал-музакарату мауха." Сиз менен биздин жүрөктөрүбүз бул жер сыяктуу. Ал эми андагы илим билим Кур'ан ошол жерден чыккан жер жемиш мөмө сыяктуу. Ал эми ошол илим билимди ар дайым кайталап туруу жанагы жер жемиш мөмөнүн суусу сыяктуу. فإذا انقطع عن الترب ماؤها جف غرسها. Ошондуктан качан ошол жерден суу токтоп калганда жер жемиш, мөмө жемиштер кургап калган сыяктуу, эгерде адам баласы алган илимин кайталабай, такрор кылбай кое турган болсо, ошол илимдерин баарысын унутуп калат. Арабтарда бир айтылган сөз бар: "Ида такаррарал калам тaqarrara fil qalb." Качан бир сөз кайра көп кайталана турган болсо, анда ал жүрөккө бекем олтурат. Жана уламалар алган илимди кайталап, такрор кылып туруунун пайдасы тууралуу мындай деп айтышат: "Ал-илму яздаду бит-такрор." Адам баласынын илими бул такрор кылуу менен, аны көп кайталоо менен көбөйөт. Аллах Таала бардыгыбызга жаттаган Курандарыбызды, илимдерибизди бекем кылып кайталап, айтылган пайдаларга жетүүгө мүмкүнчүлүк берсин.